Кутман кечиңиздер менен 11 каналында жаңылыктар менен кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова тааныштырабыз. Алгач кыскача маалымат. Бишкек Алматы трассасында болгон жол кырсыгы 7 адамдын өмүрүн алды. Арасында бир кыргызстандык да бар экени такталды. Оштун көчөлөрүн кыян суу каптады. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел коркунучтары майдын аягына чейин сакталарын эскерүүдө. Ал эми Сирия өкмөтү теракттар үчүн Туркия, Сауд Арабия жана Катарды айыптады. 150-ге жакын адамдын өмүрүн кыйган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикалдуу өзүнө алды. Жыйырма 3 майда Оштун айрым райондорунда жүргөн селден улам бир катар мамлекеттик ишканалар, менчик турак жайларды суу каптап, жертөлөлөрүнө суу кирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда куткаруучулар толгон сууну сордуруп тазалап жатканын 11 каналына билдиришти. Селдин кесепетинен бир нече турак үйлөр жана сос объектилери сорулуп, сел суулары турак жайлардын короолоруна, жертөлөлөрүнө, ошондой эле Ош шаардык сотунун жертөлөсүнө кирген. Бүгүнкү күндө Ош шаардык жарандык коргонуу комиссиясы эки топтон турган комиссия иштеп атат. Азыр ошо комиссия кыдырып атат. Комиссиянын кыдырып келсин, анан эметейбиз жыйынтыгын. Кошумчалай кетсек, Курманжан Датка Ленин кооператив атындагы көчөлөрү да нөшөрлөгөн жамгырдан кийин кыян суу каптаган. Ал эми бир күн мурун Баткендин Исфана шаарында сел жүрүп, Ош-Баткен-Исфана автожолундагы көпүрөнү алып кеткен. Мындан тышкары Исфана шаарында Чимген жана Самат айылдарында сел жүрүп, 4-5 баш ийри мүйүздө малды агызып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектеринде райондордо сел коркунучу 27 майга чейин сакталарын эскертет. Башка кабарлардан Алматы-Бишкек кан жолунун 108-чакырымында катталган жол кырсыктан каза болгон 7 кишинин арасында Кыргызстандын Ош облусунун тургуну да болгону аныкталды. Эске салсам, 23 майда таңга жуук 2 жеңил унаа кагылышып 7 адам каза болгон. 5 киши кырсык болгон жерден жан берсе, 2 ооруканага бараткан жолдо көз жумган. Алдын ала алынган маалыматтарда Ford автоунаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып, жолдун берки тарабына чыгып кетип, маңдайына келе жаткан Honda менен сүзүшкөн. Эми дүйнө кабарларынан Сирия өкмөтү 23 майда болгон теракттар үчүн Туркия, Сауд Арабия жана Катарды айыптады. Тышкы иштер министрлиги улуттар уюмуна жолдогон катында Тартус жана Жаблех шаарларындагы жардыруулар экстремисттер менен Эр-Рияд, Анкара жана Доханын карасантай режимдерине тынчтык процессин үзгүлтүккө учуратуу аракети деп билдирди. 150-ге жакын адамдын өмүрүн кыйган кол салуулар үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети радикалдуу өзүнө алды. Мындай жардыруулар Орус деңиз күчтөрү жайгашкан Тартус аймагында жана Орус аба күчтөрүнүн жанындагы Латакия аймагынын борбору Жалалабадта биринчи жолу, Жаблада кечиресиздер биринчи жолу катталууда. Ал арада 24 майда Йеменде жангешти иштеткен уда жардыруулардан 45 адам көз жумуп, оңдогону ооруканага түштү. Бул окуяга террордук соккуларга карата жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу моюнга алды. Ошол эле маалда Орусия президенти Владимир Путин орус бийликтери Сириядагы ок атуу боюнча келишимди токтотуу боюнча Женева сүйлөшүүлөрүн улантуу зарылдыгын билдирди. Быйылкы жылдын 27 февралында жетишилген тынчтык келишими апрелде бузулуп, ок атуулар улантылып жатат. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан 27 майдагы акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы күчөтүлгөн режимде иш алып барат. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматтарга караганда 3,5 миңге чукул кызматкер Бишкектин 97 мектебинде акыркы коңгуроодо жалпы тартипти сактап турушат. Маалымат жыйында белгилүү болгондой, күч кызматкерлери мектеп директорлору менен жолугушууларды өткөрүп, мугалимдерге коопсуздук эрежелерин сактоонун жалпы эрежелерин айтып беришти. Ошого карата ушу ата энелерге кайрылып айтылам. Ушу балдарын өзүнүн бала бакырасын ушунда окутуп аткан, окууну бүтүрүп аткан маарекеде кичине жакшылап көңүл буруп караса. Ошондой эле мына бир управление образования жанагы мугалимдерге дагы кайрылып кетелем. Ушу мугалимдер дагы кичине балдарга акыл насаатын айта кетсе деп айтат элем. Кошумчалай кетсем, Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматтарында быйыл 92 миңге жакын окуучу 11 класста аяктайт. 11 каналынан алыстабай туруңуз. Бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарлар тууралуу кеп салабыз. Казак журналисти соттолду. Көз карандысыз бийлик органдары тууралуу сын көз караштагы маалыматтарды тараткан сайттын кабарчысы күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алды. Кургагучук болгондорго мыйзамсыз тажрыйба жүргүзгөнү канчалык жөндүү? Саламаттык сактоо министрлигине дарегине сын айткандар мындай фактылар бир нече экенин 11 каналына айтып беришти.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги күзүндө боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу промо роликти көрсөттү. Толугураак алдыдагы мүнөттөрдү айтып беребиз. Алматыда сот казак журналист Гузаль Байдалинованы 18 айга эркинен ажыраткан чечим чыгарды. 48 жаштагы Байдалинова накануне KZ сайтында Казкоммерцбанк жөнүндө буйртма макалаларды жарыялаган деп айыпталды. Журналист ишкер Таир Калдыбаев менен ичара келишип алып, жалган маалыматтарды тараткан деп табылды. Ишкер Калдыбаев болсо 4,5 жылга эркинен ажыратылды. Байдалинова акыркы сөзүндө күнөөсү өтө аз болгондуктан аны күбө катары сурап актоону соттон өтүндү. Калдыбаев күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алып, соттон эркиндигин чектебеген жаза колдонууну сурады. Байдалинова Казкоммерцбанктын доо арызынан кийин декабрь айында камакка алынган. Накануне KZ көз карандысыз бийлик органдары тууралуу сын көз караштагы маалыматтарды тараткан сайт болуп эсептелет. Кайрадан жергиликтүү кабарлардан Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңеши врачтардын дарыларды сатып алууда жемкордук фактыларга аралашкан иштер боюнча президент премьер-министрге кайрылуу жолдошту. Алар акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда кургак учук менен ооругандарга карата мыйзамсыз эксперимент жасалып жүргөнүн аныкташкан. Андай дарылар улуттук клиникалык протоколго киргизилбегендиктен өлкөнүн аймагында аны колдонбоо керек дешүүдө. Мындай айыптоолор канчалык жөндүү? Кийинки материалда сөз болот. Коомдук байкоочу кеңеши уруксат документтери жок ФС-1 кургак учукка каршы дарысын клиникалык сыноодон өткөрүп жаткандыгы үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигин айыптады. Бирок улуттук кургак учукка каршы борборунун директору Абдулат Кыдыров оорукана дарегине болгон бардык айыптарды туура эмес жана негизсиз деп билдирди. 14-жылы 18 апрелде 302 приказ чыккан. Бул жерде ушул министрлик Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги ушул препаратты клиникалык изилдөөгө уруксат берген. Дарыны клиникалык изилдөө жүргүзгөндө бизде клиникалык мындай протокол болуш керек да. Мына бизде бул жерде клиникалык протоколубуз бар. Документтерге ылайык ФС-1 дарысы жугуштуу оорулар менен күрөшүү боюнча Казак илимий борборунан иштелип чыккан. Дары Кыргызстанда эле эмес, Казакстан менен Орусияда да сыноо өтүп жатат. Дарыны тажрыйбадан өткөрүү үчүн бейтаптарды эч ким мажбурлабайт. Елена Жданованын айтымында алар өз ыктыяры менен келишет. Бул кургак учукка каршы күрөшүүчү дары. Дарыны тажрыйбадан өткөрүү үчүн бейтаптар өз ыктыяры менен келишет. Бейтап келишимге кол коердон алдын биз ага ал келишимди окуп таанышуусын сунуш кылабыз. Ал келишимде анын укуктары көрсөтүлгөн. Евгений Гуськов кургак учук дарыты менен бир нече жылдан бери күрөшүп келет. Ага ФС-1 дарысын үчүүнү сунуштаган эмес. Бирок ал ооруканада жатканда кошуналары ал дарыны ичип, кыйла жакшырганына күбө болгон. Естественно, если этот препарат поможет людям... Албетте, эгер ал дарылар адамдын бат сакаюусуна жардам берсе, эмнеси жаман? Эч кандай терс учурларды уга элекмин. Бардык дарылардын терс таасирлери бар. Личное лечение обычными препаратами. Препараттын айланасында көп суроолор пайда болгону менен бейтаптар ал дарыны пайдаланууну улантышууда. Себеби алардын айыгып кетебиз деген үмүтү чоң. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев менен 11 каналында өлкөдө кургак учук менен ооругандар ФС-1 дарысы менен жүргүзүлүп жаткан туурасында кебибизди улантабыз. Айбар мырза, куш келипсиз. Айтсаңыз, кургак учук менен ооругандарга мыйзамсыз эксперименттер жасалганын кандайча аныктап чыктыңыздар? Бул жөнүндө ооруган кишилер айтып башташты. Ушундай бизге бир дары ичкиле, бир тогур түзөбүз деген суроолор көтөрүп атышты. Туура эмеспи анысы деп. Мен өзүм аны уккандан кийин эми туберкулез жана кургак учук жөнүндө билебиз да. Андай дарылар негизи жок протоколдордо. Аны өзүм барып ооруган кишилерден сураштырдык да. Ошо сураштырганда чыкты да, ушунда ФС-1 деген, ФС-1 деген бир экспериментальный препаратты ичип атышыптыр. Ай сайын бир 6000 сомго жакын ошо ооруган кишилер алып атыптыр. Биз ошол жагын бир мындай тереңирээк изилдеп көрөлү дедик да. Айбар, эгер бейтап алдарыны кабыл алганга өз макулдугун берип жазуу түрүндө тастыктап жатса, аталган дарыны колдонгон болбойбу? Мындай ошо документтерин карасак, алар өздөрү чыгарышты да мындай СМИге. Документтерди карасак, анын бардыгы мындай
түз айтканда фальсифицированный документ экен да. Уруксат негизи мамлекетте уруксат берилген жок бул эксперимент өткөргөнгө. Ошол себептен бул дары жакшыбы жаманбы аны айта албайбыз. Аны деген жанакы лабораториялар билиш керек, медиктер билиш керек. Биз жанакы туура процедура менен кирген нерсе болуш керек да. Негизи министрликтин дарегине карата сиздер биринчи жолу эле дооматтарды коюп жаткан жоксуздар. Буга чейин ВИЧ-те аныктаган тесттин жараттан чыккан боюнча арыздангансыздар. Ал эмне менен аяктады? Биз ошо премьер-министрге кат жибергенбиз. Буга чейин ошонун ичинде биз айтканбыз да, бир мамлекетке жанакы Россия жактан бизге мындай подарок сыяктуу 10 000 тест берилген. Бирок аларды жанакы складты унутуп калып, ошо срок бүтүп баратканда эстешти да, анын эми 10 000 тест күйүп кетти деп айтсак болот. Ал жөнүндө да премьер-министрге бир ай мурда кат жибергенбиз. Ушундай саламаттык сактоо министрлигинде болуп жаткан фактыларды аныктап жатып, жалпысынан ишмердүүлүгүнө карата кандай баа бересиз же кандай чаралар көрүлсө болмок? Эми эң биринчисинен башчылар мындай терең жумушту билген адамдар болуш керек. Экинчисинен ушул реформалар бизде көп эле программалар жазылган. Көп эле мурун эксперттерди чакырып көп эле механизмдер бар, бирок ошолор иштебей жатат да. Ошону бир жакшы жол менен иштетсе, ошондо бир өзгөрмөк деп ойлойм да. Рахмат сизге. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев менен О1 каналында баарлаштык. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги күзүндө боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу промо-роликти көрсөттү. Салтанаттын ачылышына бир катар мамлекеттердин башчылары, белгилүү коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана 40тан ашык мамлекеттен келген спортчулар катышат. Мелдеште командалар этноспорттун 23 түрү боюнча күч сынашат. Көчмөн дүйнөсү фестивали жана башка маданий иш-чаралар Кырчын жайлоосунда, Чолпон Ата шаарындагы Ат майданында жана Рух Ордо маданий борборунда өтөт. Кырчын жайлоосунда 228 боз үйдөн турган уникалдуу этно шаарча түзүлөт. Анын чок ортосунда Хан Ордо орнотулат. Эске салсам, көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрда Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтөт. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү жаңылыктарды жыйынтыктайт. Кайрадан 11 каналынан кездешкенче саламатта болуңуздар.